Uyku бул жөн эле эс алуу эмес, адамдын ден соолугунун эң негизги булагы же түркүгү болуп эсептелет. Уйку маалында адамдын мээси эс алат, ошондой эле калыбына келет, адамдын иммунитети бекемделет, адамдын гормондору нормалдашат, өсүү процесстери жүрөт. Деги эле көптөгөн процесстер уйку маалында болот. Мисалга ала турган болсок, уктап жатканда адамдагы лимфатикалык система иштейт дагы, мээдеги токсиндер тазаланат. Ошондой эле бета-амилоид тазаланат. Ал эми бета-амилоид болсо, бул Альцгеймер оорусуна алып келе турган зыяндуу нерсе болуп эсептелет. Андан сырткары уктап жатканда адамдын мээсинде мелатонин, ошондой эле бойду өстүрө турган соматотропный гормон бөлүнүп чыгат, кортизол бөлүнүп чыгат. Алар болсо иммунитетти бекемдейт жана адамдын денесинде өсүү процесстерин жөнгө салат. Жана уйку мезгилинде адамдын клеткалары калыбына келе баштайт. Ошондой эле уйку мезгилинде адам күнү бою алган информациясын эс тутумга сактайт жана аны иреттеп салат. Жана уйку мезгилинде адамдын жүрөк кан тамыр системасына дагы пайдалуу, себеби уйку мезгилинде жүрөк жай согот дагы, кан басым төмөндөйт дагы, бул учурда жүрөк кан тамыр системасындагы клеткалардын баардыгы тең калыбына келе баштайт. Уйку маалында ошондой эле адамдын денесиндеги булчуңдар калыбына келе баштайт. Булчуңдар калыбына келгендиктен, жана мисалы үчүн спорт менен машыккан спортсмендер эгерде туура уктай турган болсо, алардын булчуңдары жакшы өсөт. Жана спортсмендер да жаракат алып калгандан кийин же болбосо чарчагандан кийинки тарамыштар булчуңдары уйку мезгилинде калыбына келет. Адам дагы ооруп жаткан клеткаларынан айыгууда уйку мезгилинде ошол клеткаларды калыбына келтире баштайт. Жана уктап жаткан адамда амигдала жакшы иштейт. Ошондой эле позитивдүү гормондор, серотонин, дофаминдер бөлүнүп чыгат дагы, адам депрессия, стресстен арылат. Көңүлү ачык болуп, кунак жүрөт. Жана уйку мезгилинде грелин, лептин гормону, инсулиндин бөлүнүп чыгуусу, ошондой эле глюкозага болгон кабыл алуулардын баардыгы тең нормалдашат дагы, адамда ашыкча салмак топтолбойт жана кант диабет оорусу пайда болбойт. Ушул нерсенин баардыгын көзөмөлдөш үчүн, ушул эрежелердин баардыгы ыргактуу жүрүш үчүн уйку өтө маанилүү. Адам сөзсүз түрдө бир күндө 8 сааттын айланасында уктоосу керек болот. Жана уктоо сөз түрдө түнкү мезгилде болуш керек. Саат 10-11де укташыңыз керек да, эртең менен турушуңуз керек. Эртең менен күн чыкканда туруу керек болот. Ал эми караңгы киргенден кийин уктоо керек. Ошондо гана адамдын денесиндеги физиологиялык процесстердин баардыгы туура өз ирети менен жүрөт. Ошондуктан туура уктаңыздар, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.